Облусунун ишкер айымдары жана жаш ыктыярчылар бул жолу эң уникалдуу түрдүү бак дарактар өскөн Ак Суу районундагы Фатунова атындагы же эл оозунда айтылган дендропаркка саякатка келишти. Саякаттоо пайдалуу жана кызыктуу өтүү үчүн алгач скандинав атаякчылары менен жөө басуу мастер-класс өтүлдү. Минтип атайы таяктар менен басуу адамдын ден соолугуна пайдасы тууралуу уюштуруучу Анастасия Стыценко айтып берип, катышуучулар паркка чейин таяк менен басып барышты. Андан кийин катышуучуларды Токой Чарбанын адиси Татьяна Петухова тосуп алып, өзгөчө табият коюнунда орун алган бул жай тууралуу маалымат берди. Заложен в 1949 году. Это были еще послевоенные времена. Бул парк согуштан кийин 1949-жылы негизделген. Бул парк эмне үчүн жасалгандыгы тууралуу айтып өтсөм, өлкө боюнча 5 парк бар ар областта. Аталган парк интрадициялык парк болуп саналат. Интрадиция бул белгилүү бир аймакта мында мурда кездешпеген өсүмдүктөрдүн түрлөрү, сорттору өстүрүлөт. Растений в другие регионы. Бурчага, жалбырага, тамыры менен өзгөчөлөнгөн Токойдогу ар бир бак тууралуу маалымат алган катышуучулар өз колдору менен да атайы уруктан бак тигип көрүштү. Иш-чарага катышып жаткан ишкер айымдар Жашыл жолдор долбоорунун катышуучулары. Аларга атайы ишкерлик лабораториясы уюшулган. Сегодня у нас завершающая встреча с участницами проекта «Жашыл жолдор». Бүгүн бизде Жашыл жолдор долбоорунун катышуучулары менен жыйынтыктоочу кездешүү. Бул ишкерлик лабораториясы Көл облусунун кыздары, аялдар үчүн арналат. Бул долбоордун багыты агроэко-туризм боюнча көп маалымат берүү. Көл облусунун азыр перспективдүү багыт бул туризм. Агроэко тармагы бул багытта айымдар максаты каалоосу болсо эле, өзү бул нерсени коомчулуктун, үй-бүлөсүнүн көмөгү менен баштап кетсе болот. Бирок көпчүлүктүн өзүнүн каалаган тармагында бизнести баштап кетүүгө билими жетпейт. Ошол себептен ишкердик лаборатория аркылуу биз айымдарга бизнести ачууга түрткү берип жатабыз. Лабораториядан өткөн ар бир кыз келин дайындалып берилген менторунун жардамы менен жашыл технология, жашыл туризм боюнча маалымат алып, Ысык көлдүн жашыл туризмин жанданткан өз ишин баштай алышты. Өсүмдүктөрдүн баарын бүт органика менен өстүрөм, так химия кошпойм дегендей, анан ага кошуп өзүбүз трассанын жээгинде болгондуктан туристтер аябай көп задавать этет да, ушундай жашаш керек эле. Өзүм 2 тилде сүйлөп, английский, испанский, чет тилдерденчи. Анан ошого байланыштуу алар менен көп сүйлөшөм да. Сүйлөшүп кызыгып сүйлөшкөндө алар ушундай каалайт элек, балык кармап жейт элек, клубника жейт элек, малина деп. Анан ошондуктан мен огурцы менен жалаң овощ эле өстүрчүмүн. Быйыл буюрса ягода коштум. Андан дагы тышкары ошол проект боюнча эме кылдык. Апамдын каттамасын ачып атабыз буюрса. Жашыл жолдор долбоору ишкердик менен катар жеке өсүшкө, катышуучулардын өзүн өзү таанып билишине да өбөлгө болду. Жашыл жолдор проектисине менти болуп катыштым. Менин менторум Банур Абдиева. Менин кичинекей чакан швейный цехим бар. Анан ошого мектепте да иштейм да. Мектепте иштеп, мен Банур Абдиева мага ушул курс ачсаң, ар дайым дем алыш күнү, ишемби сайын ушундай курс ачсаң деп мага ушундай өзүнүн сунушун берди. Долбоордун дагы бир катышуучусу Роза Маматова кыска аралыкта максатын ишке ашыра алганын айтат. Сонун кызыктуу сабактарды окудук. Бизге жеткиликтүү, ушунчалык жөнөкөйлүүлүк менен түшүндүрүп берип атышты. Жана бизди ментор кылып менти кылып бир менторго байлап беришти. Ошол жактан биз өзүбүздүн продуктубузду же болбосо өзүбүздүн сатуучу навыктарыбызды ошол жактан өркүндөттүк, өстүрдүк жана өзүбүзгө киреше тапканга дагы абдан сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилди. Иш-чаранын жыйынтыгында Жашыл жолдор долбоорун ийгиликтүү аяктаган ишкер айымдарга атайы сертификаттар тапшырылды.